Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 2 адам каза болду. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдиргендей, алардын экөө тең Бишкектеги ооруканада жаткан. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1534 кишиге жетти. 14-апрелге карата республика боюнча вирус дагы 240 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Пандемияда илдетти жугузуп алгандар 90.839, айыккандар 86.313 кишини түздү. Bir күн аралыгында 161 бейтап айыгып чыкты. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышкан 8 партияга ачкачылык жарыялоого уруксат беришкен жок. Бул тууралуу Кыргызстан Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев бүгүн 14-апрелде журналисттерге билдирди. Аталган партиянын мүчөсү Амантур Манапбаевдин айтымында 9 партия ачкачылык акциясына катышуу ниетин билдиришкен. Муну менен алар Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууну талап кылышууда. Нааразы болгон партиялардын өкүлдөрү тиккен чатырды милиция кызматкерлери күч менен алып салышты. Чатырыбызды мыйзамсыз биздин каршылыгыбызга карабай алып коюшту. Акциябыз 3 күн болот. Бизди угушпайт экен. Ошондуктан ушундай жолдорго барууга аргасызбыз, деди Кыргызстан Коммунисттери партиясынын өкүлү Амантур Манапбаев. Партиялар тыюу салууга карабай ачкачылык кармоону улантууну пландап жатышат. Саясаттануучу Марат Казакбаев мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен кармалды. Аталган маалыматты Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка караганда, Кылмыш жаза кодексинин 307-беренесинин 1-бөлүмү мамлекеттик чыккынчылык кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында республиканын айрым жарандары бул кылмышты жасоого катыштыгы бар экендиги жөнүндө далилдер алынды. 2021-жылдын 13-апрелинде тергөө иш-аракеттеринин жыйынтыгынын жана мамлекеттик чыккынчылыкка катыштыгы бар экендиги далилденгендигинин негизинде Кыргызстандын жараны Марат Казакбаев жана МТ аттуу жаран кармалышты деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. УКМК колдонуудагы мыйзамдарда бул кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылга эркинен ажыратуу түрүндө кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын белгилеп кетет. Материалдар улуттук коопсуздукка байланыштуу болгондуктан кылмыш иши жашыруун болмокчу.